Жанагы орусчаны так сүйлөй албаган жарандарыбыз бар да, жаш балдар. Ошолорду кыйнап эле кол койдуруп, даже алар эмнеге кол коюп атканын да билбейт. Бир 2-3 жөнү мен сүйлөшүү жолу менен мына элчилик менен сүйлөшүп алып калдым да. А сиздер тараптан ошондой бир маалымат келип чыгып атабы? Ушуга чейин канча 50-60 баланы алып кеткен да? Согушка алып кетип калыптыр. Андай маалыматыбыз бар, анткени мен Россия Федерациясына барган иш сапардын, расмий иш сапарыбыздын алкагында өзүм ошол Сахарова деген центр задержанных мигрантов деген центрге өзүм барып келдим. Биздин кармалган ошол жакта кыргызстандык жарандарыбыз менен өзүм сүйлөштүм. Чынын айтканда, ошондо алар да ошондой көйгөйдү көтөрүштү. Орусча так билбейбиз, бирок кандайдыр бир документтерге кол койдуртуп алып атышат деген маалымат бар. Ооба. Эми ошол Россия Федерациясына кармалган кыргызстандыктардын көбү наркотик менен кармалгандар да, биздин жарандар. Бирок ошол мен Россияга барганда ошондо бир маселе чыкты. Биздин консулду, мурдагы консулду эмнегедир кандайдыр бир негиздер менен кээ бир учурларда киргизбей койгон фактыларды аныкталды да. Ошондуктан биз тараптан ошол Россия Федерациясынын омбудсменине кайрылуу расмий түрдө жасадык. Биздин укугубузду, биздин ошол кармалып жаткан, кармалган жарандарыбыздын укуктарын сактап берүүнү. Наркотикалык дегендердин көп эсеси подстава болуп кармалып атпайбы жаш балдар? Эми Россия Федерациясында тергөө амалдарына биз кийлигишүүгө да уруксатыбыз жок, бирок ошол консул генеральный консул деген должность бар ошол жакта. Ар бир кармалган жаран боюнча алар ошол Сахарова кирип турушат биздин маалыматыбыз боюнча.